фракциялар коалициялык көпчүлүктү түзөт деген талап бар да. Ал жерде алдын ала сүйлөшүүлөр болуп туруп, паланча фракциялар кошулуп, элге жарыялайт да, мына биз көпчүлүк болдук деп. Ал эми процедура кайсы бир фракцияны кошуш, жекеметиш деген жок да, бул табигатка да алып келбейт. Ошол себептен өткөн жылы биздин жогорку кеңешибизде СДПК эмес, коалициялык көпчүлүккө республикада журт кошкону бул туура эмес болчу. Мен ошондо деле айтканмын. Анан бир аздан кийин төраганын атына кат жазгам, бул эч кандай мыйзамга да алып келбейт. Мына азыр лидер айтып атпайбы, Омуркулов, жок, мыйзамда тыюу салынган эмес деп. Жок, ал жерде Конституцияда 5-беренесинде так жазылган. Мыйзамда аталган талаптардан ашык чыкканга эч кандай мамлекеттик органдарга мүмкүнчүлүк жок деп жазып атат. Демек бул жерде жөнөкөй жарандын баягы принцип бар го. Эгерде мыйзамда жазылып алса, тыюу жок болсо мүмкүн деген, ал бизге тийиштүү эмес ал. Бизде атайын чектеп атпайбы Конституция. Ошондуктан мен пикирим боюнча коалиция бүгүнкү күндө коалициянын курамы мыйзамсыз деп тапсак болот. Ошол эле учурда экинчи сунушум, мен мына болуп аткан Кыргызстандагы акыбалга, оорусун көйгөйлөр үчүн СДПК фракциясы, СДПК партиясы толугу менен жоопкерчиликке тартыш керек. Ал эми экинчи эң негизги бул эме, мына өткөн жумада 2 курултай өттү, ушул партиянын 2 съезди өттү. Кимдики туура, кимдики туура эмес деп мен баа бере албайм, бирок тиги форумда болгон курултайда катуу сөздөр айтылган болчу. Оппозиция чыгабыз, бийликке убакыт беребиз, андан кийин ызы чуу кылабыз дегендей. Бул ачык эле оппозиция күрөш айтып атпайбы? Эгерде ушул партиянын 38 депутаты жогорку кеңеште бийлик болуп атса, анда партия ким менен күрөшүп атат? Өзүнүн фракциясы менен күрөшүп атабы? Ошол себептен же чыгыш керек алар көпчүлүктөн, же партия өзүнүн фракциясын колдош керек. Болгон ушул да. Болбосо кыйшык болуп турат да. Ошол туура эместикти оңдоп туруп, биз эгерде анан эң негизги жогорку кеңеш акыркы шайлангандан баштап сын пикир угуп атабыз да. Жол курулбаса деле, жамгыр жааса деле, жамгыр жаабаса деле депутаттар кайда деген талап. Ошонун сын пикирдин 90% бул аткаруу бийликтин иштебегендигинин жыйынтыгы болуп атат да. Жоопту дебесек дейт, сөгүштү жогорку кеңеш кабыл алып атат. Ошол себептен коалицияны кайрадан түзүп туруп, бир партияны оппозиция чыгарып, калган бир жылды ийгиликтүү иштесек, менимче аз болсо да элдин алдына кичине абройубуз көтөрүлүшү мүмкүн. Эгер бул кадамга барбасак, анда ушул чөгүп бараткан партия менен чөгүп кетебиз жогу. СДПК фракциясы чыксын коалициядан, республика фракциясы болсо, мындай коалицияга толук кандуу кошулган эмес, кайрадан тиги коалиция түзүлсө деген пикирин айтты да. Эми анысы кичине калпыс, анткени республика фракциясы өзүн, республика ата журт фракциясы өзүн коалициядагы фракция катары эсептеп, ошого карата өзүнүн укуктарын пайдаланып, өкмөткө өз мүчөлөрүн киргизип, бүгүнкү күндө тиешелүү комитеттерин алып иштеп атат. Ал пикир жаңылыш, бирок коалициядан эгерде СДПК чыксын деген пикирине башка СДПКчылар макул болсо, мен каршы эмесмин. Бүгүнкү парламенттин отурумунда депутат Исхак Масалиев ушул коалиция боюнча билдирүү берди. Анда КСДП фракциясы коалициядан чыксын, оппозицияда калсын деген оюн айтты да. Эми бул боюнча негизи оюңуз кандай? Мен эми жанагындай орустун сөзү бар, когда не знаешь как решить, решай по закону дейт да, правильно дегенчи. Анан ошол жерде бизде мына спикерде айтып кетти, тиги мыйзамда бир аз мүчөлчүктөр бар экен да. Бирок логикага таянсак, коалиция жаңы түзүлүш керек эле да. Тиги республика ата журтту кошуп алуу эмес, коалиция бузулуп, кайра республика ата журт кошулду деп жаңы коалиция түзүлүш керек эле. Бирок андай болгон жок. Анан азыр айтып атат, тиги Иса Шейшикулович айтты, орусча айтканда, то, что не запрещено, то разрешено депчи. Эгерде комиссияда, регламентте бул каралбаса, анда тыюу салынбаса, анда бул туура эле болгон деп атат. Бирок логикага таянсак, мен кошулуп кетет элем. Исхак Абсаматовичтин оюна кошулуп кетет элем. Ошол туура эмес болуп калган ошол кезде депчи. Бирок азыр коалицияны бузуп, азыр поезд ушол деген орусча сөз бар эмеспи? Азыр бузуп, анан кийин эмне себептен ушуга чейин
ошол маселе көтөрүлбөй азыр тиги саясий кырдаал курчуп аткандан кийин көтөрүлүп атпайбы? Бул ошого кошумча болуп калбасын деген оюм да. Ошон үчүн мен мындай тартынып турат элем. Бул маселеде тартынып турат элем да. Бизге саясий туруктуулук керек азыр. Ар кандай күчтөр экс-президент дагы ой келди сүйдөп атат. Оозуна кирген нерселерди сүйлөп атат. Анан кийин саясий акыбалды, кырдаалды курчутуп атат. Эми ал кишини эл ээрчибейт, бирок жанагындай кырдаалды курчутуп коюп атат да. Курчутканда анан кийин башка саясий оюнчулар сахнага чыгып атат да азырчы. Менин оюмча коалиция ушундай эле иштеш керек. Туруктуулук үчүн биз өкмөттү алмаштыргандан кийин эми мамлекетте көп нерселер өзгөрүлбөйт. Ошондуктан мен ойлойм, азыр шайлоого дагы 1 эле жыл калды. Ошондуктан ушундай өкмөт иштей берсе болтура эле. Анан 20-жылдан шайлоодон кийин анан уже албетте жаңы өкмөт келет, жаңы депутаттар келишет. Алар уже башкача мүмкүн кылышат. Депутаттын пикиринде мындай деп айтып атат да. КЗП фракциясы коалиция көпчүлүктү түзүп атканда республика ата журт фракциясын кошуп эле алган, ал жерде багы коалиция толук чачырап, анан кайрадан куралыш керек болчу деп ушундай бир мындай мүнөздө берип. Эми ачык эле айтсак, ар бир фракцияда ар кандай проблемалар болгон. Бизде парламентте ошол эле республика ата журтта проблема болгон, СДПКда азыр мына өтө чоң проблема болуп атат. Бирок ошол эле карабай мен ойлойм, кандай кирбесин, мүмкүн республика ата журт өзү сурабаса, өзү айтпаса, мен ойлойм эми Исхак Абсаматович ал коалицияга кирбейт го. Өзү алар республика ата журт өзү айыш керек да ошол талаптарды негизи. Эми бул жерде мыйзамда эч жерде буга бөгөт коюлган эмес. Мыйзам жол берет. Бул фракция өзү чечет кандай. Анан кийин бүгүнкү күндө биздин партия экиге бөлүндү. Бул уже ошон үчүн бир уруштары мурунку экс президентти колдойт, казыркылары бүгүнкү стабилдүүлүктү колдойт. Бүгүнкү кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын колдойт. Мына ушул нукта биз мисалы үчүн коалиция иштеп атат. Бул жерде коалициянын тарашына жанагы республика ата журт партиясынын коалицияга көпчүлүккө кошулганы буга толугу менен мыйзам жол берет. Эч карама-каршылык жок. Анан эми албетте бүгүнкү күндө күчтөр бар. Бул коалицияны ыдыраталы, кайта шайлоо кылыш керек, дүрбөлөң кылыш керек. Анан эми бүгүн мыйзам чыгаруу бийлик бутагы негизи мындайча айтканда эң стабилизирующий. Биз бир адамдан турбайбыз, биз 120 адамдан турабыз. Биз бүт чечимдерди коллегиально добушка салып чечебиз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мамлекеттин бирден бир стабилдүүлүгүн сактаган бул ушул мыйзам чыгаруу палатасы. Анан биз солкуло турган болсок, анда жакшы болбой калат жалпысынан. Анан эми бүгүн баары эле баягы мындай жарыны фактыларды эле ызычуулуп эле ала качып эле мамлекет дегендин фундаментин уратпаш керек. Эгерде мамлекеттин фундаментин урата турган болсок, бул жерде билбейм эмне болот. Анан кийин ар бир саясатчынын өзүнүн көздөгөн маселеси бар да. Анан эми бул жерде биз мамлекеттүүлүктү унутпашыбыз керек да. Мамлекеттин пайдубалын бузбаш керек. Мына маселе ушунда. Анан эми кызыкчылык болгон, бирок алга өзүнүн жолу бар мыйзам боюнча. Эмдиги жылы жылдын аягында шайлоо болот. Пожалуйста, келсин, утсун, отурушун, каалаган төргө отурсун, каалабаны бөлөк жерге отурсун. Туурабы? Ошон үчүн бул жерде мындай айткан сөз менен жасаган ишибиз айкалыш керек да. Анан эми баары эле патриот болуп көрүп атабыз, мурун патриот болуп жүргөндөрдү. Бүгүн чыгып аткан былыктарын көрүп атабыз. Туурабы? Ошон үчүн мындай нерседе мындай прагматизм болуш керек. Кичине мындай алыска карашыбыз керек. Мына мурдустан алысыраак көрүшүбүз керек, ачык. Анан эми мындай 7 минутный убактылуу бир кандай бир кызыкчылык менен биз жеңил баа болбошубуз керек. Өзгөчө парламент жана парламент мүчөлөрү.